Салам алейкум мекендештер, достор, туугандар дегендей. Баарыңыздарга Америкадан чоң салам. Бизде бүгүн понедельник. Америкада кичине күн сууктай баштады. Кээ бир штаттарда каар жай баштады. Биз бүгүн жумушка чыкмакпыз, бирок анча мынча жумуш болгондуктан ошолорду бүтүрүп, эртеңден баштап жумушка чыкмай болдук. Бир 2 жумага кетебиз. Ошол кечки тамактан кийин эс алуу учурундабыз. Эс алуунун астында мен сиздер менен кичине жарым саат ойлор менен бөлүшүп коеюн дегем. Күндөн күнгө биздин YouTube каналдын катталуучулары көбөйүп жатат. Азыр мен карасам эң акыркы данныйлар мындай экен: биздин каналдын катталуучулардын саны 24.700-гө жакындап калыптырбыз, достор. Баарыңыздарга чоң рахмат. Ушул биздин Алмаз KG каналына катталып, видеолорду көрүп, өзүңөрдүн оюңуздар менен бөлүшүп, комментарий жазып, лайктарды басып жатасыздар. Мен башынан эле айткам, бул канал элдин каналы болот деп. Биздин каналга түшкөн каражаттын бүт баары кайрымдуулукка, Кыргызстанга кетип турат деп. Өзүңүздөр билгендей, өткөн жолу Жалал-Абадка жардам жиберип, Кутманбек мырза 25 үй-бүлөгө анча мынча тамак аш тараткан. Андан кийин Ысык көлгө жардам кетип, Думукенов Марат мырза дагы өзү Кыргыз Телекомдун Ак суу бөлүмүнүн директорлугуна карабастан өзү ошол 25 үй-бүлөгө гумпомощь таратып, видеолорун жиберип, жардамын көрсөткөн. Бардык мырзаларга мен рахматымды билгизем. Анан көчөгүнү мен Нуман мырзага Баткенге ошо жардамды жибердим. Нуман мырза дагы мурда айтып жүргөн, азырынча биз грин картта толтуруп мекендештерге жардам берип атабыз. 9 ноябрдан кийин колдон келген жардамды берем деген. Көчөгүнү сүйлөшүп ошо жардам кетти. Эми жакынкы учурда ошо Баткен областындагы мекендештерге, кичине турмушу начарыраак үй-бүлөлөргө бир 25-тин тегерегинде гумпомощьту таратып, анан анча мынча видео отчетту салып ийсе мен сиздерге коюп берем. Бул мындай болуп атпайбы? Мен сиздерге айткам, YouTube каналдан түшкөн каражаттын бүт баары мен өзүмө албайм, эчтеке бир тиын албай туруп, ушу мекендештерге жардам берем деген. Азырынча алганда бизде сентябрдын ортосунан баштап монетизация башталган, YouTube каналыбыздан акча түшүп атат. Бул биздин каналга канчалык катталуучулар көп катталса, лайктарды басып, комментарийларды жазса, YouTube каналы көтөрүп, анан биздерге ошо ар бир 1000 просмотрга акча берип жатып, ошо каражат түшө баштады, достор. Мен сиздерге кичине отчет берип коеюн. Сентябрдын ортолорунда башталган монетизация. Бүгүнкү күнгө чейин, именно бүгүнкү күнгө чейин $541 түштү. Көрсө, бул $541 24%-ин YouTube кармап калат экен. Ошондо бизге накталай түшкөнү $385.96 дейт, макул $386 деп коелу. Ошол түшкөн акча азырынча 3 областка жардам кетти. Мен сиздерге ошентип айтып атпаймынбы? Түшкөн каражат жардам кетет деген үчүн анан видео отчет кылып сиздерге көрсөтүп жатам. Ошон үчүн биздин каналды колдоп коюңуздар, катталыңыздар, лайктарды басып, комменттерди жазып турсаңыздар, акырындан дагы көбөйөбүз. Подписчиктерибиз көбөйгөн сайын просмотрлор көп болот, анан ошо биздин мекенибизге кетип турат каражаттар. Достор, анан мен бүгүнкү видеонун астында сиздерге айтып коеюн, бир декабрдын ортолорунда же бир жаңы жылга жакын калган учурларда 1-2 жума калганда биздин каналдан бир жакшынакай бир оюнду уюштурганга аракет кылабыз. Ошол оюнга бул YouTube'дан түшкөн эмес, мен өзүмдүн каражатыман $300 призовой фонд коем.
ошол оюнга кандай оюнду кылсак деген ой менен сиздер менен бөлүшүп жатам. Сиздер да оюңуздарды ушул видеонун астына комментарий кылып жазсаңыздар, $300 менен приз коем. Ошону бир $50 кылсак 6 кишиге жетет экен. Биздин каналдагы катталуучулардын каалаганы ошол оюнга катышат. Анан оюн уюштургандан кийин бир 6 жеңүүчүнү тандап, бир жаңы жылдык столуна кичине жардам кылып, $50 болгондо где-то бир 4,5 бир 5.000ге жакын сомдон бир 6 үй бүлөгө таратып коелу. Ошо кандай оюн уюштурсак, мен сиздер менен ой менен бөлүшөйүн деп аткам. А может, мен билбеген бир сиздерге жакшынакай бир идея келип калса, ошону менен бөлүшүңүздөр достор. Анан негизинен алганда биздин Telegram каналга да күндөн күнгө жаңы катталуучулар катталып, азырынча 3833 катталуучу болуптур. Анан жаңы катталуучулар дагы билбейт да көп нерселердичи. Анан катталып, анан суроо берип жатышат. Жаңы эле кирип карасам, бир жаңы катталуучубуз айтат, Америкада эң жакшы тапкан жумуш трак жумушу деп уктум. Ошо трак жумушу боюнча көбүрөөк информация берсеңиздер, биз бул жактан даярданып, анан Америкага барганда кичине жеңилирээк болсун деп. Ошон үчүн мен анча-мынча билген нерселеримди сиздер менен азыр бөлүшөйүн. Бул видеодо эч кандай дрон учпайт, эч кандай Американын кооз шаарларын көрсөтпөйбүз. Мен сиздер менен жөнөкөй эле үйдө отуруп баарлашайын деп отурам. Негизинен алганда биздин айымдардан көп суроо түшүп жатат. Биз Америкага барганда кандай жумуштарда иштейбиз деп. Биздин айымдарга да кичине көңүл буруп коелу. Негизинен мындай да достор. Мен 2013-жылы Америкага келгенде Бруклин шаарында жашай баштагам. Ошо Бруклин шаарында мен бир топ жашадым, бир 4-5 жылча жашап калдым. Ошол кездеги бир анча-мынча ойлор менен бөлүшөйүн. Мен Бруклинге келгенде көп эжелерди таанычумун, көп карындаштарды таанычумун, көп кыздарды таанычумун. Жакшылыктарда, жаманчылыктарда дегендей Куран окутуп, бир майрамдарда чогуу отуруп калганда сүйлөшүп калчубуз. Мен көбүнөн сурачумун, сиздер кайсы жумушта иштеп атасыңар, кыйналбай элесиздерби, кыйынчылык жокпу деп калганда баары эле Кудайга шүгүр, баары жакшы иштеп атабыз деп. Анан көбү мага айтышчу, бала карайбыз депчи. Бул жака биздин мекендештер келгенде тил жок. Грин карта утуп келген абдан сонун, анткени деген бутка туруш дагы бат болот. Бир ашып кетсе бир 2 жуманын ичинде social security деген картаны аласыздар. Мен сиздерге өткөндө бир видеодо түшүндүрүп бергем. Экинчиден бир 2 айга жетпей грин картаңыздарды аласыздар. Бул грин карта деген эң сонун нерсе болуп атпайбы? Бул грин карта 10 жылга берилет. Грин карта утуп алган мекендешибиз бул жак келгенден кийин 5 жылдан кийин Америка Кошмо Штатынын жарандыгын алса болот. Эгер жарандыктан отказ берип мен грин карта менен колдоном десе, 10 жыл сайын ошо грин карта узартылып турат. Бул грин карта өмүрдүн аягына чейин берилүүчү жашыл карточка болуп эсептелинет. Сиздер бул грин карта менен американецтерден эч айырмалар жок болот. Тил болгондо каалаган жумушуңарда иштеп, каалаган бизнестерди ачасыздар. Ошол эжекелер, карындаштар, ошо биздин Кыргызстандын кыздары айтып калчу, биз балага багабыз деп көбүнчөсү. Бул мындай болот да достор. Көптөгөн жылдар мурун Америка Кошмо Штатына Россиядан, Польшадан, Украинадан көптөгөн кишилер келишкен бул жака. Келип анан туруктуу жашап калышкан, бала чакалуу болушкан, көп бизнестерди ачкан, үйлөрдү алышкан. Анан ошол кишилер баягы возраст келип, кичине улгайып калган мезгилдери. Анан ошол кезде алып келген балдары же болбосо бул жактан төрөлгөн балдары убакыттын өтүшү менен чоңоюп, анан ошо ата энесинин бизнестерин улантып иштеп аткан мезгил. Анан аларда да убакыт жок да, эртеден кечке иштешет, жолдош иштейт, жубай иштейт, бала чакасы бар, ата энеси уже улгайып калган. Анан ошо балдарын каратыш кереги үчүн бул жака агентстволорго ар кандай рекламаларды берип коет, газеталарга реклама берип коет. Анан ошол жактан биздин кыздар таап алып, реклама менен телефон менен чалышып, сүйлөшүп, үйүнө барып, анан иштеп калышат. Иштегени барганда алар көбүнчөсү
баягы наличка акча беришет дагы, анан сиздерден эч кандай документ сурабайт. Эң негизгиси биздин балдарды жакшылап карап бериңиздер деген суроо болот. Анан көбүнчөсү баягы проживанием деп коет, ошол сиздерди жумушка алып аткан кишилер менен чогуу жашайсыздар. Кээ бирлер 7 күн жашайсыздар дейт. Кээ бирлер 6 күн жашасаңар болот дейт. Кээ бирлер 5 күн жашап 2 күндү башка жака тааныштардыкына барып, шаар кыдырып, эл көрүп дегендей. Анан барганда эле булар деген баягы саатына сүйлөшсө болот жумушту, же болбосо күнүгө сүйлөшсө болот, же болбосо жумасына. Биз айтат сиздерди жумушка алабыз, бир жумада 6 күн иштейсиздер. Анан бир күн выходной кылып, мына шаарды кыдырып келесиздер, ошого биз $700 беребиз, же $800 беребиз, же $600 беребиз деп. Анан сиздерге үйүнөн бир комнатаны бөлүп берет. Ошол комнатада жашайсыздар. Эртең менен турасыздар, ошо балдарды ойготуп, кийимдерин кийгизип, мектепке барчу балдар болсо ошо мектепке узатасыздар. Бул жакта деген Америкада мектепке барганда баягы автобус, сары автобустар ташыйт да, определенный местага келгенде ошол жака чыгарып, автобуска отургузуп, анан сабактан келгенде тосуп алыш керек. Балдар мектепте учурда үйлөрдү жыйнап, аларга тамак даярдап, алардын кийимдерин жууп, жана пастелдерин заправка кылып, шейшептерин жууп дегендей үйдү тартипте анан кармаш керек, тазалыкта кармаш керек, анан балдарга тартип берип, сабактарын чогуу окуп, эшикке чыгарып ойнотуп дегендей. Ошондой болот. Анын арасында дагы абдан жакшы кишилер бар. Мен көп ошо эжекелер менен, карындаштар менен сүйлөшүп калганда айтчу, менин ошо семьям, ошо мен бала багып аткан семьям бизге абдан жакшы баягы отношение жасайт, өзүнүн туугандарындай көрөт. Чогуу туруп тамак ичебиз, эки жака концерттерге барып калабыз, эс алууларга чыгып калабыз деп. Анан бул алардагы баягы бизнестери бар, ишканалары бар, магазиндери, ресторандары бар кишилер да. Анан алар дагы көбүнчөсү мындай болот да. Кышында, азыр мына кыш боло баштабадыбы? Кышында булар деген Флоридада үй болушу мүмкүн, Калифорнияда, ылдый жакта, жылуу жакта үй болушу мүмкүн. Ошол жака да кетип калышат. Баягы кышты ошол жактан кыштап келебиз деп. Ошондо сиздерди ала кетет, айымдарды ала кетет, чогуу жашайсыздар. Эс алууга чогуу чыгасыздар, океандарга барып, ар кандай развлекательный жерлерге балдарды парктарга алып барып, аттракциондорго алып барып, ошондой көнүп алган дагы биздин карындаштар, эжелер бар. Кийин башка жумушка кетип атканда дагы кеткиси келбей, ушу балдарга көнүп албадымбы, өзүмдүн балдарымдай болуп калбадыбы деген айткандар дагы көп. Ошон үчүн бала багуу. Экинчиден, ошол эле кишилердин ата энелери уже улгайып калган. Көп биздин мекендеш айымдар ошо ата энелерди багат. Ата энелерди баккандан кийин деле ошондой условия менен көбү жашашат. Проживанием деп жашашат. Проживание деген жакшы болуп атпайбы? Сиздерге деген отдельный квартира снимать этип, башында сиздерге керек жок. Квартира издеп, ошолордукун эле жашасаңар, жашаган жериңер бесплатный болот. Акчаңар экономный болот. Анан баягы карыган, улгайган апаларды, аталарды багып калганда көбүнчөсү эркектер аталарды карайт, аял заты энелерди карайт дегендей. Анан ошо энелерди эртең менен тургузуп, тамагын берип, убагында баягы көбүнчөсү дарыларды ичишет. Анан булар да бул Америкада өсүп калышканда, жаш кездери бул жактан өтүп калган. Шопинг деген аябай баягы развитый темада. Баягы магазиндерди кыдырып, кийинишип, улгайса дагы жакшы кийим кийгиси келет. Анан ошолор менен магазиндерди кыдырып, булардын көбүнчөсү жанагындай коляскага окшош отургучу болот. Мына таянып басса болот, же болбосо отурганда артынан сүйрөп алса болот. Анан биз да ошо Бруклинде жүргөндө көп көрчүбүз. Парктарда ошо улгайган энелердин, аталардын жанында ошо биздин кыздар, эжелер отурчу. Анан бул Америкада көбүнчө сурап калат, канча жашка чейин барса болот деп. Бул жакта ограничение жок, өзүңүздөр деле көрүп атпайсыздарбы? 80, мына 95ке жашка чыккан киши баягы эме болуп, конгрессмен болуп атышат. Биздин байдан деле көрсөңөр 70тен ашып калган киши президент болуп атат дегендей. Анан баягы 90, 80, 100гө чыгып калган, улгайып калган кишилерди биздин деле Кыргызстандан келген эжекелер, 60ка, 65ке, 70 жашка чыгып калган эжекелер деле багып, жумасына 500, 600, 700, 800 доллар таап жүргөн жарандарыбыз көп. Андан тышкары бул жакта кафе, ресторанда иштеген биздин айымдар көп.
баягы повар болуп иштеп, кийинчерээк ошо повардыгын жакшы көрсөтүп, тыкылдап жакшы биз тың болот да биздин атайын иштейбиз деп келгенден кийин. Анан кийин шеф повар болуп жүргөн, астында 5-6 3-4 поварларды башкарып, официанттарды башкарып жүргөн шеф поварлар дагы бар да. Бул мындай болуп атпайбы? Америка негизинен алганда, Америкада эч кандай жумуш жаман жумуш деген жок да. Например, Кыргызстанда ал тиякты иштейт экен, бул буякта иштейт экен деген сөздөр чыгышы мүмкүн. Бирок бул Америкага келатканда ар бир жумуш барктуу, ошон үчүн колдон келсе Кыргызстандан ар кандай курстарга барып, жанагы 6 айлык, 1 жылдык, 3 айлык деген курстарга барып, жанагы маникюр, педикюр, повардыкын, плотниктикин, электриктердикин ошондой окуулардын сертификаттарын алып, үйрөнүп алсаңыздар, бул Америкага келгенге иштеш жеңил болот. Бул жакта мындай болуп атпайбы? Бир агентствого бир кафе же ресторан айтып коет, бизге бир жумушчу таап берип койгулачы деп. Бир эжеке керек болуп атат, же болбосо бир мырза керек болуп атат, бир айым керек болуп атат дегенде, анан сиздер бул жака келгенде ошо агентстволорго барсаңыздар айтат, мага жумуш керек дегенде алар сурайт да, кайсы сферада иштегиңер келип атат деп. Анан силер айтсаңыздар, мен Кыргызстанда жүргөндө ушундай повардын окуусун окугам, жарым жылдык. Анан деген повар болуп дагы 1 жыл иштеп калгам десеңер, анан тиги кафеге чалат, ушундай бир айым бар экен, өзүнүн сертификаты бар экен, өзүнүн өлкөсүндө иштептир, тамактын түрлөрүн жасайт экен деп. Анан алар силерди чакырат, телефондорун берет, адрестерин берет, бирок айтат, силер эгер ошол жакта иштеп калсаңыздар, иштеген 1 жумалык айлыгыңарды кийин жакшы баягы убактылуу башында айтат да, бир 2 жума иштеп көрүңүз, жаксаңыз постоянно алып калабыз деп. Анан постоянкага өткөндөн кийин ошол 1 жума иштеген айлыгыңызды бизге 2ге же 3кө, 4кө бөлүп бересиздер, ошо менен кутуласыздар деп. Анан ошондой кутулуп кетесиздер. Анан бул жакта да абдан жакшы кишилер бар, начар да кишилер бар, баягы хозяин деп коет да. Кафенын ээси жакшы киши болуп калышы мүмкүн. Эгер сиздер тыкылдап, убагында келип, убагында кетип, баягы тамактарды жакшы жасап, өзүңүздөргө тың болсоңуздар, анан жагып каласыздар, анан сиздерге ар кандай дополнительный акчаларды бериши мүмкүн, силерди колдошу мүмкүн, силерге жардам бериши мүмкүн өсүшкө. Бул андай сферада иштеген кишилердин дагы башка тааныштары бар да, достору бар, туугандары бар, башка чоңураак кафелери бар, башка бизнестери бар. Ошол жака предлагать этиши мүмкүн достор. Анан бул жака келген айымдар жана мырзалар дагы өзүнүн основной жумушунан тышкары башында келгенде жана подработка деп коет, ар кандай жумуштарга чыгат. Негизинен айымдар, например, кафеде иштейт, 5 күн иштейбиз дейт, же 6 күн иштейбиз дейт, 1 күн 2 күн бошсуңар дейт. Ошол бош учурда дагы кээ бирөө эс алып чыгат, анан ар дайым эле эс алып чыга бербей, биз дополнительный кичине акча таба алалы деп, анан жанагы үйлөрдү тазалык кылган агентстволор бар, рекламалар бар, же болбосо тааныш аркылуу чыгып, анан ошо үйлөргө барып, телефон чалып, силер деген ушундай эме керек экен, тазалык үчүн кыздар керек экен деп, анан барып, эртең менен барып, аякта да жакшы кишилер бар, тамагын берип, сүйлөшө туруп, анан айтат, бул жакты жыйнасаңар болот, бул жакты жыйнасаңар болот, бул жака тийбей эле койгула, аны өзүм жасайм деп, анан ошол жакта эртең менен саат 9-до барып, кечки 4-5ке чейин иштеп алып, дополнительный 100, 120, 130 доллар таап алсаңыздар болот. Мырзалар болсо, биз дагы, мен дагы көп иштеп калгам да, основной жумуштан тышкары биз суббота, воскресеньеде бир орустардын чоң базаларына барып, грузчик болуп иштечүбүз. Анан алар деген мындай да, чоң орустардын базалары болот, аяктан оптом келген товарларды жанагы майда магазиндер, супермаркеттер анан заказ берет да товарларды. Анан ошого силерге список берип коет, анан ошолорду ар кайсы полкадан анан коробкаларды чогултуп, могу печеньянын могу түрүнөн 10 коробка, мындан 3 коробка, бул конфеттин түрүнөн 2 коробка дейт, ошолордун баарын палеттерге жыйып, анан сыртынан деген жанагы салофан атайын рулон болот, ошо менен ороп коесуздар. Анан ошолорду баягы даяр болгондон кийин эртең менен анан машиналарга салып, анан ошол немелерге өзүлөрү жеткизет. Эгер ошол жерге барып жакшы иштеп, өзүңүздөрдү көрсөтсөңүздөр, алар айтышы мүмкүн, сенин праваң барбы? Праваң болсо, жанагындай кичинекей коробка деп коет, жана будка машиналар товарларды 7-8 10 чакты палетти салып турган, жеткире турган шаарды кыдырып магазиндерге.
аларга СДЛдин кереги жок, бизге жөнөкөй эле право болсо болот деп, анан ошол жакта иштеп каласыздар. Анда деген эртең менен товарларды алып чыгасыздар өзүңүздөр. Жана палет жет деп коет. Ошо менен товарларды магазиндерге киргизип берип, шаарды кыдырып, анан кечинде келип машинаны токтотуп анан кетип каласыздар. Алардын да зарплатасы жанагы грузчик балдарга караганда жакшыраак болот. 200-300 долларга көбүрөөк болот. Андай балдар да бар болчу биз менен иштеген. Ошондой грузовой машина айдаган. Анан кийин ошо биз менен иштеп жүргөн жигиттерди ошол жакта бир бригадир орус бала бар болчу, аябай жакшы бала болчу, чогуу тамактанчубуз, тамашалашып, күлүп, аябай жакшы ынтымактуу болчубуз. Анан ошолор дагы кыргыздар, силер жакшы балдарсыңар, сиздерге жардам берем деп, анан өзүлөрүнүн тааныштары менен жана форклифтти үйрөтүп, форклифт дагы физический жумуш жок да, жана форклифтти айдап келип, товарларды полкаларга коюп, анан аларды түшүрүп турасыңар. Алардын зарплатасы да бизге караганда көп болчу, жумасына бир 800 доллар болчу. Анан ошол жака дагы көп ошондой балдарды башка компанияларга жардам берип, ошо жардам берип жумуштап берген жигиттер да бар болчу. Анан Америкада өзүңүздөр билесиздер, стройка абдан өнүккөн. Бул жакта деген Бруклинге, чоң шаарларга барсаңар, баардык эле жерде стройка болуп атат да. Стройка, үйлөрдүн баары ремонт, анан ошондой бир ишканалар бар, орустардын, украинец, поляктардын, ар кандай. Анан ошолор да жумушка чакырат. Ошол жака барып, ар кандай жумуштар, плотник, электрик, штукатурщик, ар кандай жумуштар болот. Анан бир барсаңыздар, бир үйдү ремонтун алар алышат дагы, анан ошол жака бир опытный бир кишиге сиздерди кошуп коет, анан ошол киши сиздерге үйрөтөт. Ошол жактын баарын, стеналардын баарын түшүрүп, кайра шылап, сырдачуу жерлерин сырдап, актап, электричество жагын жасап, жанагы пламбинг деп коет, мыякта деген жана труба, вода канализациялардын трубаларын орнотуп, светтерди орнотуп, эшик терезелерди. Мен өзүм деген бул жака келгенде, Америкага келгенде, башында 2 ай грузчик болуп иштеген, бир чоң базага барып, анан көрсө деген маякта деген сенди болуп тур меңгелердин астында. Баягы складдардын баарын суу каптап, этикет алып, алардын баары жарабай, коробкалардын баары жарабай. Анан бир 2 ай аябай катуу иштеп бергенбиз да. Жалаң мексиканец балдар иштечү. Биз 2 кыргыз бала болуп ошол жакта иштечүбүз. Жалаң мексиканецтер, арасында орус балдар бар болчу. Анан эртең менен жумуш 9-да башталчу да кечки 9-га чейин болчу. Жарым саат обед берчү. Анан ошол жакта дагы баягы кыйналып иштеп, эртеден кечке иштеп, ошолордун баарын, складдарын баарын тазалап бүткөндөн кийин Америкада эч ким аябайт. Анан чакырып туруп бир күн айтып койду: силердин жардамыңар кереги жок, эмне расчетуңарды бергиле деп. Анан дагы бир айтып кетчү нерсе, эмне үчүн Кыргызстанда баягы карыз өнүгүп кеткен. Сиздер бир жумушта иштейсиздер дагы айлыкты 1 айда аласыздар. Анан 1 айдан 1 айга чейин жетпей калат. Анан аванс ала баштайсыздар. Анан кошунадан, коллегалардан карыз сурай баштайсыңар. Анан зарплата алгандан кийин кайра жарымы кетет карыздарга. Америкада система башка. Бир жума иштейсиздер, жуманын аягында акчаңыздарды аласыздар. Экинчи жума иштейсиздер, аягында акча аласыздар. Үчүнчү жума иштейсиздер, аягында акча аласыздар. Төртүнчү жума иштегенде аягында акча алып, 1 айда 4 жолу зарплата аласыздар. Ошон үчүн сиздер акчага көп муктаж болбойсуздар. Анткени эч кимден сурабайсыздар. Америкада бири-биринен акча сураган киши жок. Ар кими өзүнүн жанын өзү багыш керек деген немеде закон. Ошон үчүн деген силер бир жума иштесеңер дагы айлаңар түшүп калат. Баягы силердин документиңер болсо, ошон үчүн мен сиздерге айтып атпаймынбы? Бруклинге келгиле, Шипсидбей, Кинс Хайвей, Брайтон-Бич деген жерде жашасаңыздар, же Чикагога келсеңиздер, мына биздин мекендештер келип, квартирада таап алып атпайбы? Квартира таап атат, жумуш таап алып атат. Анткени аяктан көп документтерди сурашпайт. Үйгө чыгам десеңиздер, мен, например, бул Агаяга көчүп келгенде, бул чисто американецтер жашаган комьюнитиге келсеңиздер, биринчи очередь эле social security карточкаңардын номерин сурайт. Ал social security номерде баягы кредитный история деп өткөн мен видеодо түшүндүрүп бергем. Кредитный историяңарды сиздерди көрөт. Карызыңар жокпу? Кредит алдыңар беле, машина алдыңар беле, кайсы жумушта иштедиңер деп. Анан силер жаңы келгенде силердике пустой болот да, анан квартира бербейт. Например, сиздер мага кошуна болуп келем десеңер, жаңы келип, силер бул мен жашаган жерде жашай албайсыздар. Анан мен келгенден кийин алып калышты.
social security numberди. Аны айтышты 2-3 күндөн кийин сиздерге ответ айта алабыз. Биздин комьюнитиден сиздерге квартира бере алабызбы деп. Канча жанагы комната квартира керек дегенде мен 2 bedroom десем, анан 1-2 күндөн кийин мага сообщение келди. Сиздерге беребиз квартира. Качан келесиздер? Могу календардан отметка кылып койгула деп. Анан мен 2 жумадан кийин бош эмелер бар экен, баягы бош календарный дата бар экен, ошого отметка кылып койсом айтты, ага чейин биз деген бүт баарын даярдап коебуз, пустой кылып, ремонт кылып, бүт баарын актач жүзөлөрүн актап, кабыралиндерин алмаштырып, бүт баарын суу агып калса алардын баарын жасап күтүп турабыз деди. Анан мен 2 жумадан кийин өзүмдүн тракторлер менен Бруклинден бул жака көчүп келип, офиске кирсем ачкычын беришти, анан кирип кеттим. Анан бул чисто американецтердин жакшы жери, квартира снимать эткенде силерден көп залог албайт, жанагычы. Менден ашып кетсе bir $300-400 алган, до сих пор жатат. Мен кийин кетем десем, 2 ай мурун айтышым керек, мен силердин комьюнитиден башка жака кетип атам десем, анан 2 ай жашайм, төлөп. Андан кийин мен кетип атканда жана $300-400 берет. А Бруклинге келсеңер же Чикаго келсеңер, квартира табыш кичине оорураак, жана агентство аркылуу, тааныш аркылуу квартира тапсаңыздар, жанагы эле мен айткан орустар, поляктар, украинецтер, башка жерден келген чет мамлекеттен көп жылдан бери жашаган кишилердин 3-төн, 4-төн, 5-тен квартиралар бар. Ошолор анан реклама берип квартирасын берет. Жакшы орустар да бар арасында. Келсеңиздер айтат, биз жаңы эле келдик эле, үй бүлөбүз, жубайым бар, 2 балам бар, же 1 балам бар десеңиздер, мына 1 bedroom апартмент. Бул 1 bedroom апартмент деген бул двухкомнатный квартира болот, а студио деген однокомнатный квартира болот. Же болсо студиолор снимать этилет. Силерге чоң деле квартиранын кереги жок. Студио деген однокомнатный квартира. Өзүңөрдүн залыңар болот, өзүңөрдүн кухняңар болот, туалет, ваннаңар болот. Айтат, бул квартира $1200. Силер бул квартираны снимать этиш үчүн мен силердин документиңерди эчтеке текшерип эле коеюн, мага залог бересиңер. Бир эле залог бергиле, $1200 жашагыла, төлөп $1200 мага берип койгула. Мен бул $1200 катып коем. Кийин сиздер бул квартирадан чыгам дегенде мага 1 ай мурун айтасыздар дагы, ошол менде жаткан суммага силер жашайсыңар бесплатно. Бирок бул акчаны мен кийин бербейм. А ошол учурда мен башка квартираны таап коем. Анан силер кеткенден кийин алар квартирантар резко кирип туруп жашап кетет деп. Анан өткөндө биздин дагы Чикагога мекендешибиз келип, Telegram каналдан айтып бербөдү. Мен Чикагога келип калдым дейт. Двухбедрумный квартира бир тааныштар, бат эле тааныштар пайда болду дейт да. Чикагода ушундай кыргыздар ынтымактуу экен дейт. Бат эле тааныштар пайда болуп, мага жардам берип, двухбедрумный квартира таап беришти дейт. 1000 канча доллар төлөйм деп атты эле. Анан ошентип квартирага жаңы эле кирип атсак, дагы бир кыргыз мекендештер келип калыптыр дейт. Жаңы үй бүлө экен дейт, 1 баласы бар экен дейт. Алар да квартира издеп жүрүшүптүр. Анан ошолорду биз өзүбүзгө киргизип, азыр ынтымактуу 2 үй бүлө жашап атабыз дейт. Анан бир кыргыз үй бүлө бизге идиш аяктарын алып келип берди дейт. Бирөөлөр төшөктөрүн алып келип берди, бирөөлөр балдарыбызга оюнчук алып келип берди, мебелдер толтуруп алып келип берди. Биз эчтеке сатып алган жокпуз дейт. Ошон үчүн Америкадагы кыргыздар ынтымактуу. Ошон үчүн кыргыздар бар жака келиш керек. Достор, ошондой. Анан бул жакта жумуш абдан көп. Баягы мен дагы көп объявление угуп калам. Ошо Нью-Йорк жакта, Нью-Йоркто, анан Нью-Джерси штатында заправкаларда. Например, мен Агаяга азыр чыгып туруп эле заправкага барып туруп, өзүм акчамды төлөп, өзүм куюп машинага бензинди, квитанциясын жана реситин алып коюп кетип калам. А могу Нью-Джерси, Нью-Йорк штаттарында заправкага барсаңыздар, өзүңүздөр куя албайсыздар. Аякта бир киши болот, атайын. Ошол сиздин келгенде кайсы бензинди куясыз, канча суммага куясыз, анан өзүлөрү бактын баарын ачып, бензиндин баарын куюп бергенден кийин, анан квитанциясын сиздерге бергенден кийин акчасын төлөп, карточка менен же наличка төлөп туруп, анан ошол иштеп аткан кишиге $1, $2 тип берип кетесиз. Анан ошондой жумуштарда чыгып калат. Заправкага жумушка кирсеңиздер, основной зарплатасын аласыздар, сүйлөшкөнгө жараша, жумасына мынча $, аласың деп. Андан тышкары жана күнүгө бир 50 кишиге койсоңуздар, 50 киши $1 иштеп кетсе, $50 бул тип деп коет да, рахмат айтып кетти деп. Бул өнүккөн да Америкада. Ошол $50 чөнтөккө күн сайын салып турасыздар. Элестетиңиздер, күнүгө $50 салып атсаңыздар, 5 күн, например, иштеп 2 күн эс алсаңыздар, 5 күндө $250 бул жардам катары тип элден түшкөн акча да. Квартирага төлөп кой, же продуктоңарга жетет, жолуңарга жетет дегендейчи. Анан ошондой кээ бир заправкалар Нью-Джерсиде мен көрүп калчумун объявлениялардан. Жата турган жери бесплатно. Силер эгер биздин жумушка орношсоңор, жата турган жери бесплатно деп. Анан дагы
көп баягы чакырган жумуш менин билишимче жанагы гостиницаларды тазалоо. Мияка бөлүнбөйт, мырзалар, айымдар деп бөлүнбөйт. Айымдар да иштей берет, мырзалар да иштей берет. Мен дагы тааныштарым ошол гостиница тазалап башка штаттарда иштеп жүргөн дагы мекендештер бар болчу. Алар дагы айтышат, биз квартираларды сиздерге бесплатно беребиз. Эгер биздин баягы жумушка келип орношсоңуздар, определенный комнаталарды бөлүп беребиз, күн сайын ошол комнатаны жыйнап турасыңар деп. Бул жакта гостиницага жатканда мен сиздерге деле көп гостиницаларды көрсөтүп болот атпаймынбы? Эме да баягы киресиңер кечинде гостиницага, анан чек аут, what time чек аут десеңер, анан айтат саат 11-де, 9-да, 10-до деп коет. Анан 10-го чейин сиздер чыгып кетесиздер. Чыгып кеткенден кийин анан баягы комнаталар бошой баштайт. Ошонун, например, 10 комнатасын берип коет. Бир кишиге 10 комната же 5 комната берип койгондон кийин ошол жака кирип, ичин бир сыйра тазалап, пылесос этип, чаңдарын сүртүп, мусорлардын баарын чыгарып, жаңы полотенце, жаңы халаттардын баарын коюп, ошентип коесуздар. Анан ал жакта дагы мен дагы канча гостиницага барбайын. Өткөндө эле Вашингтон ДСге барганда 4 гостиницага жаттык. 4 гостиницага чыгып баратканда мен тип деп акча таштап кетем. Мен өзүмдө жок майда жок болсо да жубайым айтам, давай тип таштап кой десем, канча таштадым десем, $4, $3, $5 таштап койдум дейт. Анан ал калат. Анан баягы гостиницаны жыйнайм деген киши кирет дагы, айым же болбосо мырза. Анан столдо турган $4-5 чөнтөгүнө салып, основной зарплатадан тышкары. Анан комнатанын бүт баарын жыйнап ошентип иштешет. Кечинде болсо алар бөлүп берген комнатага ошол же ошол гостиницада жашайт, же болбосо алардын өзүнчө комплекс болот. Анан ошол комплекске барып жашай берет бесплатно. Ошондой жумуштар бар, достор. Анан баягы стройканы айттым, карылар. Анан мага деген эме жөнүндө дагы көп суроо берет. Эгер биз балдар менен барып калсак, садиктер кандай болот деп. Садиктерди ачык эле айтып коеюн. Бул Америкада государственный садиктер жок. Жалаң частный садиктер, достор. Ошон үчүн деген балаңыздар болсо, ошол садикке барсаңыздар, аякта деген эми документтерди сурайт. Эми алар деген документ жок кишилерди ала бербейт да. Биякта легальный болуш керек, грин картаңар болуш керек. Же болбосо разрешение на работу, мен легально иштейм деп. Зарплатам даже алар сурап калышы мүмкүн. Каякта иштейсиңер, зарплатаңар канча, ошо жумушуңардан зарплата бергиле, биз билели деп. Же силердин жанагы эмеңерди сурап калышы мүмкүн. Social security номериңерди сурап, силердин доходуңарды көрөлү, силер кийин төлөй аласыңарбы, бизге оорчулук келтирбейсиңер деп, анан сүйлөшүп, баланын документин бүтпөй эметкенден кийин бул жакта коррупция деген жок. Больница детский садик, бала бакчага баланы орнотуш үчүн бирөөгө чалбайсыздар, аке жаке деп, бирөөгө акча бербейсиздар. Бүт баары жакшы болсо, балаңыздарды алабыз. Мынчадан мынчага чейин иштейбиз, анан жумасына же болбосо айына мынча төлөп турасыңар десем, биякта көп кыргыз жарандары балдарын мектепке берет, садикке берет. Мектептер болсо, бул жакта болсо частный мектептер бар, и государственный мектептер бар. Государственный мектептердин жакшылары да бар, жамандары да бар. Тартиби жакшы окуучулар окуган мектеп бар, тартиби жаман окуучулар окуган мектеп бар. Образование жакшы бергендер бар, жаман бергендер бар. Ошолорду изилдеп, сураштырып, анан ошо мектепке апарсаңыздар, жакында эле ошо Чикагого келген мекендешим айтты, эме деп, баламды ушундай подготовительный мектепке бердик деп. Баягы 1-класска чейин бир жыл ошо мектептин ичиндеги садик, жарымы мектеп болгон сыяктуу атайын группалар бар. Ошол жака орноштурдум. Баягы Кыргызстандан келген балдарга аябай көңүл бурат экен деп. Местныйларга караганда аябай көңүл бурат. Башында балам деген барбайм деп аттыр, анан бир ай өткөндөн кийин эле уже англисче сүйлөй баштады дейт. Мен качан барам, качан досторум менен кезигем деп анан жанталашып калды дейт. Ошондой, достор. Бияктан садик, мектеп проблемасы болбойт. Эгер документтер так болсо, акчасын убагында төлөп турса, анан частный школдор да бар. Бир определенный баягы күчтүүрөөк баягы эме берген. Например, Чикагода бир түрктөрдүн жакшы школасы бар экен. Кыргыз мекендештердин көбү ошол жака берет экен. Бирок айына $2000 дегендей кылган да. Бирок аябай ичин бар, таптаза, аккуратный, жакшы окутат экен дейт. Уктатат, тамак берет дейт. Анан баягы жумуштан кечигип калсаңар да определенный убакыт карап беришет экен, 3 саат, 4 саат карап берет экен. Анан айына $2000 деп аткан. Эми баягы ал мусулман мектеби сыяктуу болуп калат да, түрктөрдүн мектеби болгондон кийин. Ошондой, достор. Анан негизинен алганда бул жака
ар кандай да ситуациялар болуп калышы мүмкүн. Жана Мирзинат айыбыз дагы, айымыбыз дагы Филадельфияга келишти, жакшы квартира табышты. Азыр жолдошу менен ошол жакта жашап атышат, иштеп атышат. Жолдошунун social security картасы келип, простой права алды, машина айдап жүрөт. Мирзинаттын ошо social security картасы келбей калып, базага кирбей калып, кайра appointment кылышып, анан жакында барып чечебиз деди. Мен дагы кайным жакында келбеди, өзүңүздөр билесиздер да. Биздин үйдө турду. Канча турду? 1,5 ай туруштубу? Social картасы келбей калды. Биз дагы ушул ноябрдын 30-уна бул Агаяга, Колумбустун жана social security офисине appointment кылып, баягы убактысын такташып койгон. Анан ошол жака барыш керек. Менин кайным менен келинчеги азыр Чикагога кетишти. Чикагога жашайбыз дейт, Чикагода иштейбиз дейт. Алардын дагы тааныштары бар экен. Биздин келинибиздин аякта подружкасы бар экен, жер үйлөрү бар экен. Ошол үйгө барып азыр жашап атышат. Бир квартира чечилди. Бул двухбедрумный квартира экен. Ошону бир тааныш аркылуу жакшы сүйлөшүп, бир тракта иштеген бир кыз үй сатып алды деп атпадым, ошол жака кирип атышат. $750 700 бирдеме доллар ай сайын төлөмөй болушту. Атиги тракта иштеген кыз 2 жумада, бир жумада, бир күнгө, 2 күнгө келип, баягы чогуу жашамай болушту. Анан алар кеткенден кийин биз жакында поштаны текшерсек, экөөнүн тең грин картасы келди. Сүйүнчүлөп айттык. Биз үйдө турат 2 грин карта. Кудай буюрса ноябрдын 30-унда келишет, 2 грин картасын алышат. Ошо грин карталарды көтөрүп алып, анан socialдун офисине барып, ошондой случайлар болуп калат экен, достор. Ошондо силер кайсыл райондо болсоңор, ошол райондун social security офисине чалып, биз ушундай грин карта утуп келдик эле, бизге social келген жок деп appointment кылып, ал азыр жанагы ковидке жараша да кичине узун болуп атпайбы? 2 жумадан кийин, 3 жумадан кийин барабыз деп убакытын такташып коюп, анан кийин грин картаңарды келгенден кийин, анан грин картаңарды көтөрүп барсаңар, силердин данныйыңарды кайра базага киргизип, анан определенный 1 жуманын ичинде анан кайра ошол силер берген адреске анан socialыңар келет. Social келгенден кийин эмне кылыш керек? Social анан грин карта колго тийгенден кийин биринчи очередь простой правага окуш керек. Простой права абдан жеңил. Баягы гаиге, ДМВге барасыңар, socialыңарды көрсөтөсүңөр, грин картаңарды көрсөтөсүңөр. Анан тиги бир жакта жашап атасыңар да, ошону жашаганда колдон келсе сиздерге эме алыш керек да, светке, газга төлөнгөн квитанцияга силердин атыңар жазылыш керек. Например деген, биз Америкада мындай квартира снимать эткен киши, биз бул квартираны снимать эткенде келгенде, мыякта свет, газ эчтеке болбойт. Анан ошол эле күнү чалып туруп, биз деген офистерине чалабыз. Биз ушундай квартирага келдик. Биздин офис менен договорубуз бар. Бизге светти кош бериңиз, газды кош бериңиз. Биз деген жубайыбыз экөөбүз жаздырып койгонбуз. Квитанция келгенде экөөбүздүн атыбыз жазылып турат. Газга, светке деген. Анан ошентип коштуруп аласыңар. Ошол эле күнү шак замат деле кошуп берет. Жарым саат, 1 сааттын ичинде эле светиңер кошулуп, газыңар иштеп калат. Анан ошол обязательно керек. Анан кийин барганда кайсыл адресте жашайсыңар дегенден кийин ошол эле подтверждение болот. Же болбосо офис менен түзүлгөн договорду көрсөтөсүңөр, же болбосо жанагы газга, светке келген квитанцияны көрсөтүп койсоңор, ошондо жубайы анан жолдошу экөө тең фамилиясын жаздырып койсо болот. Биз мына бул адресте жашайбыз, грин картабыз бар, socialыбыз бар, биз даярбыз десеңер, анан сразу эле акчаңарды алып туруп, анан жана компьютер менен тапшырбайт болуш керек, мындай кагаз түрүндө 50 вопрос берет, ошонун 25тен өйдө туура жооп берип койсоңуздар, оп-оңой эле. Анан сиздерге жанагындай пермитти берет. Пермит деген убактылуу числого берилет, 1 айга же 2 айга деп. Анан ошо 2 айдын ичинде сиздер автошколага барып, 1-2 сабагын алып, анан деген айымдар көбүрөөк 1 жума, 2 жума алышат, эркектер болсо 1-2 урок алып туруп эле анан баягы очередке жазылат, роуд тестке деп. Роуд тестке өзүңөрдүн тааныштарыңардын машинасын айдап барсаңар болот. Же болсо ошол эле школага айтсаңар болот. Бизде машина жок, сиздер машина бөлүп бериңиздер деп. Анан ошол бөлүнгөн убакта, бөлүнгөн күнү ошол автошколанын машинасы сиздерди үйгө келип, алып, ошол роуд тестке апарып, инструкторго көрсөтүп, жана американецке. Анан инструктор жаныңарга отуруп, анан айдатат. Ошону дагы Кыргызстандан көнө бериш керек. Кыздар дагы, айымдар дагы кийин мияка кээ бир штаттарда машинасы жок, оокат болбойт. Ошон үчүн азыртан машина айдай бериңиздер, айдай бериңиздер, айдай бериңиздер.
колду көндүрө бериш керек. Жана параллель паркинг деп жазсаңар YouTube'га, параллель паркинг как делается деп. Менде бир убакыт болгондо да бир видео кошуп коем. Ошол бир машиналар турганда ошол жанына келип, анан арты менен ошол жерге анан арты менен ошол жака коюш керек да. Ошону үйрөнүш керек. Ошону обязательно жасатат. Ошентип анан ошол вождение бүткөндөн кийин деле анан силерге ошо пермит берет. Бүт ошо пермитти алып алып силер машина айдай берсеңер болот. Бирок жаныңарда бир опытный киши отуруш керек, правасы бар. Аны отургузуп алып, хоть Американы кыдырып чыксаңар болот. Анан ошол пермитти алып алып туруп, ДМВга барып, мен экзаменди жакшы тапшырдым десеңер, силерди сүрөткө тартып, определенный $20-30 төлөтүп туруп, анан силер бул пермит менен машина айдай бергиле. Ага чейин бир 10 күндүн ичинде ушул адресиңерге келип калат деп, анан адресиңерге простой права келип калат. Эгер кийин простой права келгенде таксиге, например, Нью-Йоркто болсоңор, таксинин тыйылсы правасын алам десеңер, 6 ай күтөсүңөр. А эгер трака болсо, трака ошол эле эртеси күнү барып эле биздин Telegram группабызда бар, катталыңыздар. Бүт жанагы General Knowledge, Air Brake Combination деген 3 экзамен түрүн компьютер менен тапшырасыздар. Ошол суроолорго азыртан даярдана бериңиздер. Күн сайын бирден суроого даярдана берсеңер, бул жакка келгенде жеңил болот, анткени убактыңарды кетирбейсиңер. Мага эч ким суроолорун берген эмес, мен кийин мурда өзүм тапкам, ар кимден сурап бир кыргыз жигит менен таанышып калып, ошо мага флешкада жазылган, ошо суроонун баарын берип, жумуштан келгенден кийин күн сайын отуруп 4 ай даярданып, андан кийин барып 3 күндө 3 экзамен тапшырып кеткен. Ошо мен тапшырып жүргөндө бир бала мен мурда даярдансам болмок экен, даярдыгым начар деп, жанагы General деген эң главный оорураак тесттин суроолорун мен 8 күндөн бери тапшырып атам, өтпөй атам дейт. Анан мен болсо даярдыгым жакшы болуп, анан 3 күндө 3 экзамен тапшырып кеткен. А тиги кыргыз жигити, таластык жигит күн сайын барат, $5 төлөйт, кайра тапшырат, өтпөй калат. Кайра кетип, анан $5 төлөйт, кайра тапшырат. Ошентип атып анан кийин тапшырып бүттү. Ошол 8-9 жолу барып бир экзамен тапшырды, 1-2 жолу Air Brake'ти тапшырды, 2-3 күн барып дагы Combination'ди тапшырды. Ошентип анан баягы автошколага барды. Автошколалардын дагы жакшылары бар, жамандары бар. Эң оор ошо роуд тест тапшырыш бул Нью-Йорк болуш керек. Ошо Нью-Йорктон баардыгы коркушат. Анан көбүнчөсү Филадельфияга, Флоридага барып, башка штаттардан тапшырганга аракет кылат. Флоридадан простой праваны дагы, трактын дагы правасын орусча тапшырса болот экен. Бирок баары бир мен сиздерге бир видео даярдап берем кийинчерээк. Ошол автошколаны окуусун бүткөндөн кийин экзамен тапшырам деп барганда тааныштардын трагы менен же болбосо ошо автошкола, трак школа сиздерге күнүгө бир күнгө экзаменге барганда бир $200 тегереги болуш керек. Тракты берет, водителин берет. Ошо менен мен Нью-Йоркто турганда Стейтен-Айлендтан, Квинстен, Бруклинден экзамен тапшырчу. Ошол жака барасыздар, барып очередке туруп, анан силердин очеред келгенде анан инструктор американец келет. Келгенден кийин анан трактын башынан баштап анан аягына чейин айтып беришиңер керек. Ошон үчүн азыртан баягы YouTube'дан издеп таап, анан же грузовой машина болсо башынан аягына чейин жаттай бергиле. Номер, эмне, plate number, жанагы лобовое стекло, windshield, жанагы лобовое стеклону жууй турган баягы суюктук, windshield washer, анан fluid, анан деген тиякта көп нерселер жанагы shock absorber деп коет, жана амортизаторларды, brake chamber, mirror, door, жана ичиндеги service brake, emergency brake, сыртындагы светтер, headlights, landing gear, nuts, tire, wheels, ram дегендердин бүт баарын жаттай беришиңер керек. Кийин ошо керек болот. Трактын башынан аягына чейин полностью айтып бересиңер. Аягында трактын ичине отургандан кийин 10 мүнөттүк жанагы воздушный системаны түшүндүрүп бересиңер. Тракты оталдырып коюп, пока воздух толгуча анан силер деген айтып бересиңер. Менин деген жана лобовое стеклом таза, трещина жок, күзгүлөрдүн баары мени карап турат, бүт баары уже нормада турат. Менин деген жанагы ремень безопасностьинде үзүк жок, жакшы тагылат. Гейиштердин баары жана прибордун бүт баары иштеп атат. Бүт баарын айткыча воздух толот. Анан ошол жактан бир 3 түрүн
айтып бересиңер да, жана воздухтун чыгарып, жана ручной тормозду тартып, жана трейлердин тормозун тартып, газды бассаңар жүрбөш керек, трактын тормозун тартып бассаңар жүрбөш керек. Анан ошол системадан воздух чыкпай элеби, жана тормозду басасыңар дагы анан 1 мүнөткө засекать этип карасаңар, ошондо определенный PCI гана жоготуш керек. Анан воздухтун баары резко чыгып кетсе, анда силердин воздухуңар системадан жогот. Ошонун бүт баары мен сиздерге кийинчерээк түшүндүргөнгө аракет кылып берем. Айланып келип туруп эле анан баягы көбүнчө кыз жигиттер эң аягында анан тракка барганга аракет кылат, же болбосо ITге. Азыртан Кыргызстандан ITнин курстарын бүтүрө бергиле. ITнин системасы, тили бүт дүйнө жүзү боюнча бирдей. Аякта окуулар арзан. 6 айлык, 3 айлык курстарга бара бериңиздер. Мен сиздерге айтып коеюн, англис тилиңер жок болсо өмүрүңөрдө ITге иштей албайсыңар Америкада. Например, Чикагода да көп курстар ачылып атат. Арзаныраак, жанагы Вашингтон ДСде эң күчтүү школа бар. Ошол жактан менин тааныштарым көп бүткөн. Ошол учурда 16 000 болчу, азыр 12 000ге түшүптүр. Ал курста деген барбайсыңар, онлайн эле катталасыңар. Абдан сонун курс. Аяка катталгандан кийин азыр 12 000 долларга түшүптүр. 6 ай окуйсуңар, ошо 6 айда ар бир ай сайын 1000 доллардан которуп, анан кийинки 6 айын кийин жумушка киргенде анан ай сайын 1000 доллардан төлөп кутулат. Ошол курсту бүткөн, үйдө отуруп эле 6 ай окуп бүткөн көп менин тааныштарым бар. Аларды окууларын бүткөн. Анан деген күн сайын эртең менен 8-9дан кечки 4-5ке чейин сабак болот. Ортодон бир сааттык обед берет. Анан окуп эле отурушат. Жолдошу иштейт, жубайы окуп отурат. Жубайы бүтүп, ITге киргенде анан жолдошу ошол курсту бүткөн эмелер көп да, ушуна тааныштар. Жолдошу дагы, жубайы дагы азыр айтишник, жумушка кирген. Жана Филадельфияда жакшы жаш үй бүлө бар. Күйөөсү дагы жубайы, анан жолдошу дагы айтишник. Ошо жакында айтып атпаймынбы, пандемияга чейин үй алышкан, 350 000 долларга жер үй. Азыр саталы десе 580 000ге чыгыптыр. Ошон үчүн үйдү алыш керек. Анан бу эмеде Чикагода IT боюнча көп школдор ачылып атат, бирок алардын условиясы мындай. Биз сиздерди окутабыз. Например, 6 000 доллар турат биздин курс. 6 ай окуйсуздар. Күн сайын ушул эмеге келесиздер. Биздин школага келесиздер дагы, күн сайын эртең менен кечке чейин окуйсуңар. Ортодо обед болот. Бирок бизде бир условия бар. Сиздер биздин корпуска бутуңар киргенден кийин кыргыз тили дегенди унутасыздар. Жалаң англисче сүйлөйсүздөр дагы окуу бүтөт. Окуу бүткөндөн кийин, анан эшикке чыккандан кийин хоть французча сүйлөгүлө. Бирок окуу учурунда, процессте только англисче. Анткени кийин Америкада иштегенде только англисче болот. Бул Россия эмес да, же болбосо бул Кыргызстан эмес, Өзбекстан эмес. Жумуштун бүт баары англисче болот. Кийин сиздер жумушка кирерде собеседование болот. Силер деген көп компанияларга өзүңөрдүн резюмеңерди жибересиңер. Анан бул жактан силерден сурабайт. Даже силер Кыргызстандан бүтүп келсеңиздер бул жака, айтини жакшы билсеңиздер, англис тилиңер болсо жумушка кире аласыздар. Эгер тимеле айтини чаксаңыздар да англисиңер жок болсо жумушка кире албайсыңар. Анткени резюмеңерди бересиңер. Бергенден кийин 50 компанияга берсеңер, ошолордун 3-өө, например, сиздерди жумушка ала алды атат. Анан силер деген аяка даже чакырбашы мүмкүн. Онлайн азыр. Же болбосо чакырышы мүмкүн. Анан астыга 1-2 киши отурат да, силердин знанияңарды текшериш үчүн силерден сертификат да сурабайт. Самый главный знания жакшы болуш керек. Анан ошо знанияңарды сурап, англисче суроо бергенде силерге чакылдатып бүтүп барына жооп беришиңер керек. Бул жакта да мекендештер бар. Окууларын бүткөн, бүт баары жакшы. Англиский курстарды барып бүткөн, бирок англис тили 100% даяр эмес. Анан баягы собеседованияга барышат. Анан ошол жактан собеседование өткөндөн кийин айтышат, биз ойлонолу, 2-3 күндөн кийин силерге чалабыз деп. Чалып туруп, извините деп коет. Анан кээ бирлер айтат, силердин англис тилиңер бизге жарабайт экен. Жакшылап англис тилиңерди көтөргөндөн кийин жумушка алабыз дейт. Ошон үчүн анан көп бир убакыт болбой атат. Мен дагы бир Бруклинге убакыт барып калганда Алмаз деген бир дос балам бар. Таксиде иштейт. Мен дагы ошондон информация алып Бруклинде жашап жүргөндө таксинин ТЛС'нын окуусун 3 күн окуп, экзамендерин тапшырып, таксиге эме алгам. ТЛС правасын алып, сиздерге дагы бир видеодо көрсөткөм. Ошол ТЛС деген права, бул деген мындай права да. Иштейсиңерби, иштебейсиңерби, сактала берет. Бирок жылына бир жолу жанагы мед эмеден өтүп туруш керек.
медосмотрдан өтүп туруш керек. Эгер силер ошол медосмотрдан жылына бир жолу өтпөй койсоңуздар, штраф төлөйсүңөр да $200, анан силердин правоңарды лишать этип коюшу мүмкүн. Мен 3 жылча колдонуп жүрдүм ошо правону, бирок бир да күн таксиде иштеген жокмун. Бирок жыл сайын Бруклинге барып, жанагы атайын өзүнүн тез өткөн адрестери болот, ошол жака аппоинтмент кылып, анан бир $26 өзүмдүн эсебимден төлөп, анан жыл сайын баягы медосмотр өтүп койчумун. Ошондон справкасын салып койсоңор, тыйылса ал организациясы ал справкаңарды көрөт, анан тийбейт эчтеке эмеңерге. Ошондой жер бар. Ошо Алмаз деген балага доско кезиксем, бир жакшы бир интервью алып берсем сонун болот эле, анткени ал ошол сферада көп жылдан бери, бир 10 чакчы жылдан бери иштейт. Ал ошо тыйылсага кирип, уже майын чыгарып, уже билип калган жумушту. Өзү башында бир машина алган, Toyota Camry. Андан кийин экинчи машина сатып алды, үчүнчү машина, төртүнчү машина, азыр бир 7-8-10 чакты машинасы бар. Бирөөсүн өзү айдайт, а калгандарын болсо арендага берип койгон. Ай сайын ошо бир 7-8 машинасын айдаган баягы жигиттер, көбүнчөсү кыргыздарды айдашат, анан айына бир жолу же жумасына, айына го дейм, баягы оплатасын берип турат да. Кезигип, машинаны тигип алып, бир сире карап, бузулган жерлер болсо өзү оңдотот ал машинаны. Бул рентке берген деген сөз, сен бирөөгө рентке машина бердиңби, же болбосо бир трак компаниядан рентке тракты алдыңбы, анын ремонтунун бүт баарын хозяин өзүнө алат. Рентке алган киши эч качан машина жасабайт. Ошон үчүн таксиге дагы тынбай жүрөт да. Мен, например, Toyota Camry'ни 5 жыл айдадым. Таксилер деген бир айда, 2 айда жүрүп койгон, мен 5 жыл айдадым. Турчу да бул жакта элечи, анча-мынча эки жакка чыкчубуз. Болгону ашып кетсе Ниагарский водопадка 2 жолу барган, Вашингтон ДСге бир 2 жолу барган, анча-мынча жер кыдырганбыз. Ошондой да, мындай менчик машиналар аз жүрөт, а таксилер тынбай жүргөн үчүн баягы запчастьтары кетет, дөңгөлөктөрүн алмаштырыш керек. Ошонун бүт баарын өзү ай сайын бир жолу ошол арендага берген балдар менен кезигип, оплатасын алып, тиягын карап, миягын карап, жасап жерлерин жасатып, майын алмаштыруу жерлерин алмаштырып, буякта Америкада жеңил машинаныкын 6000 майл жүргөн сайын майын алмаштырып туруш керек. Трактыкын болсо мен 15000 майл жүргөн сайын алмаштырып турам. Ошондой достор. Анан мен дагы ошо тааныштарым, досторум бар. Мирлан деген таластык бир досум бар. Ал дагы ошо Америкага келгенден бери эле эмеде жүрөт. Повар болуп иштейт. Кони Айланд жолунда бир жакшы бир кафе бар. Зарина деген өзбектердин кафесинин маңдайында. Ошол жакта повар болуп иштейт. Көнүп алышкан. Жырга алаларды, жумушка барышат, ха-ха хихи тамашалашып, жеңил иштешет, бири-бирин таанышат, тамактардын баарын билишет, жумуштарын майын чыгара иштеп, анан жеңил болуп калган. Жубайы дагы жакшы жумушта иштейт. Трака иштей деп эле жүрөбүз, анан жок, өзүм жумушум жагат деп жүрөт. Ошон үчүн достор, ушундай видео болуп калды. Дагы жакшынакай видеолорду берип турабыз. Каналга жазылыңыздар. Көптөн бери айта элекмин, сиздерден сурана элекмин. Каналыбызга канчалык мекендештерибиз көп жазылса, көп көрүшсө, просмотрлор көп болсо, акчабыз түшсө, анан ошо акчанын баарын Кыргызстанга жардам катары жиберип турабыз. Баарыңыздарга ден соолук. Анан дагы бир эң акырында айтып кетейин, эми баягы кээ бир мекендештер жакшы көрүшү мүмкүн, жаман көрүшү мүмкүн. Өзүмдүн оюм менен да бөлүшүп кетейин. Ошо жакында жогорку кеңешке выбор болгондо азыр ошо кандидаттар кыдырып, өзүлөрүнүн ойлорун айтып, тааныштырып, программалар менен жүрөт. 30 жылдан бери достор, алып бүттүк, турмуш оңолгон жок. Баягы эле акча берген тараткан, биздин элдер алданып акчасын алып коет, курсагыбызды 1-2 жолу 1-2 күн тойгузуп коебуз, андан кийин эле турмуш күндөн күнгө эле начарлап баратат. Азыр көрүп атпайсыздарбы? Продукты канчага чыкты, көп үй бүлөлөр кыйналып атат. Ошон үчүн эми бир жолу эксперимент катары деле эме кылып коелу достор. Иштейм мекени үчүн деген бир патриот жаш жаңы жүздөргө берип дегендей. Ато кээ бир кандидаттар канчадан бери эле жүрүшөт. Баягы эле айткан сөздөрү, баягы коюп алсаңар, ошол күн баягы сайрашат дагы, кийинки баягы 4 жыл, 5 жыл эчтеке жасабайт, даже кээ бири трибунага да басып келбейт. Ошон үчүн жаңы чыгып келе аткан, мекен үчүн иштейм деген, акчасы жок болсо дагы, мугалимби, жумушу жокпу же врачпы, мындай жөнөкөй жумушта иштеген, элим үчүн деген кандидаттарга өзүңөрдүн чын жүрөгүңөрдөн бир
мекен үчүн деп туруп тандаңыздар. Сиздерге эч ким айта албайт. Макул, эми баягы азыр айтып атат, акча таратпагыла, эч ким акча бербейт, жазалайбыз деп атат. Ар кандай случайлар болуп калышы мүмкүн. Если даже таратып калса дагы акчасын алсаңар ала бергиле да, бирок кирген жерге өзүңөрдүн жүрөгүңөрдөн чыккан, өзүңүздөр жактырган, ушул биздин элибизге кыргыз элине салым кошот, ушул жигит, ушул мырза жардамы болот деген биздин патриот жигиттерге, айымдарга голосуңарды берип, ошолорду колдоңуздар. Биз дагы алыс жерде жүрөбүз. Азыр көп кандидаттар айтып атат, көбүнүн сөздөрүн угуп атабыз. Биздин мекендештер дүйнөгө тарап кетти. Ошолор жиберген акчалар деген 2,5 миллион доллар Кыргызстанга келет. Анан деген ошолордун акчасынан Кыргызстан анча мынча бирдемелерди куруп, мектептерди куруп, оокат кылып атабыз. Эгер ошол мекендештер акчаларын сүйлөшүп алып туруп тарс деп токтотуп койсок, Кыргызстан 1-2 айдан кийин такыр эле сызга отуруп калат деп айтып атат. Ошон үчүн да мен айтып аткан себебим ошол атпайбы? Биздин чоңдор ойлонуш керек да, могу жаңы депутаттар айтып атат. Эми ошону иш менен көрсөтсүн да. Например, Россияда азыр отношения жаман болуп атат, жумуш жок болуп атат, карантин деп жеп атат. Биздин көп мекендештер кыйналып бүттү. 700-800 миң деген мекендештер бар да, ошонун бүт баарын мен көптөн бери айтам, мияка ыргытсын. Акырын Америка өлкөсүнүн чоңдору менен биздин чоңдор сүйлөшүп, биздин Россиядагы мекендештерди акырындан жеңилдик менен киргизиңиздер. Биздин мекендештер сиздерге жакшы иштеп берет, закондорду бузбайт, сиздердин экономияңыздарды көтөргөнгө жардам берет. Андан тышкары эми башка өлкөнүн элдери деле иштеп жүрбөйбү? Биздин ошол Россиядагы мекендештерибиз аз зарплата алып атат, 30 миң, 40 миңге белдерин сындырып иштеп жүрөт. Ошолор келип Америкага иштеп, жакшынакай тракторду иштеп, айтишниктерде болуп, айтинин окуусун бүтүп, айтиди иштеп, ар кандай банктарда иштеп, туруп, өзлөрүнүн турмушун оңдоп, туугандарына жардам берип, олчойто акчаларды деген Кыргызстанга жибергенде, жанагы жиберип аткан 2,5 миллион доллар дейт. 2,5 миллион доллар, 5 миллион доллар, 8, 9, 10 миллионго жеткенде Кыргызстандын экономикасына жардам болот да. Ошон үчүн айта берсе сөз көп, арман көп дегендей, баягы аракет кылалы Кыргызстанга жардам бергенге, өстүргөнгө дегендей. Анан деген көп мекендештер айтат, бул жака грин карта утуп келген табыз, балдарыбызды тыштап келет деп. Чыдаш керек, достор, чыдаш керек. Балдардын турмушуна балта чаппайлы. Ошол балдар кийин сиздерге таарынат. Ой ата, ой эне, мага ушундай возможность болсо, Америкага канча миллиондогон элдер бара албай жүрсө, силер грин карта утуп алып туруп, мени мияка тыштап кетирсиңер. Азыркыга чейин бара албайтмын деп. Андан көрөп, мияка келгиле, кыйналгыла. Любой эми Россияга барса деле кыйналып атпайбы, чет мамлекетке кыйналып атпайбы. Анан кийин күлөсүздөр мияка келгенден кийин. Бир 4 жыл, 5 жыл өткөндөн кийин, ай мен ушундай коркуп турмун, эмнеге ушинтип ойлодум, мына балдарымдын тагдырына балта чапмак турбайм деп. Балдарыңыздар келсе, жашыл свет да. Жашыл свет. Каалаган грин карта менен келген киши бул жактан любой окууну окуй алат. Анан деген биринчи университеттерге барат. Университеттерде баягы бесплатно окуган курстар бар англис тилин. 1 жыл балаңарды берип койгула, университетте окуйт, англис тилин көтөрүп алгандан кийин жакшы окууларды окуйт да. Кийин ошо дипломдорун алат. Американын эмне деген университеттер бар, дүйнөнү титиреткен. Ошол жакты бүтүп алгандан кийин ал өзүнүн акылы менен, өзүнүн диплому менен барып туруп, анан опыту менен Кыргызстанга барып туруп, Кыргызстанга жардам бергенге эме болот да, салымын кошот да. Анан башка дүйнөнү кыдырып, кийин биз чоң бизнесмен болуп, ошолордун арасынан жанагы Facebook'та ойлоп чыккан күчтүү программист, миллионерлердин катарына кошулуп калса, сиздерге жакшы да. Ошон үчүн кечте болуп кетти, түнкү саат 11ден 10 мүнөт өтүп кетти. Жанатан бери эле сайрап атам. Кээ бир киши мекендештер бул сайракан кайра сайрап атат деши мүмкүн. Ошон үчүн баарыңыздарга ден соолук, жакшылык, астыга коюлган пландар, ойлору ишке ашсын. Көп мекендештер грин карта ойноду. Ошолор жаратканыбыз колдоп, коштоп, грин карталарын уттуруп бул жака келиңиздер. Болгон маалыматтарды берип турабыз, достор. Анан жанагы $300 оюнду эстен чыгарбаңыздар. Декабрдын ортолорунда бир видео чыгарып, бир оюн уюштурганга аракет кылабыз. Бирок мага идея керек болуп атат. Ошо идеяны бериңиздер. Мондай оюнду уюштурсак жеңил болот экен деп. Ата мен азыр 24
25.000'ge жакындап кетти. Анан уюштурсам, например, 5.000 киши ойлоп калса, баягыдай болуп, 5.000 кишини кагазга жазып отурбайм да. Ошон үчүн деген сиздер өзүңөрдүн оюңар менен бөлүшүңүздөр, каналга жазылыңыздар, бири-бирибизди колдойлу, аман эсен бололу достор. Биз дагы эс алып алып, 2 күндөн кийин жумушка чыгалы. Анан мен сиздерге бир күнү сөз берем, ошо трактын экзаменин 100% кантип тапшырат, башынан баштап дейт, роуд тестке чейин айтып берем. Даже тракты айдап алып, анан могу жерин мындай буруш керек, муну мындай буруш керек, артка минтип айдаш керек, ичин монтип айтып бериш керек, сыртты монтип айтып бериш керек деп, ийгиликтин эрте кечи жок, сиздерге полный информация берем.